Саламатсыңарбы менин акылдуу сүйүктүү окуучуларым. Жаркырап нурун чачкан, билим алуудан талыкпаган, жан дүйнөсү таза окуучуларыма жагымдуу маанай каалайм. Балдар, азыркы учурда өлкөбүздө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу өздүк гигиенаны сактап, колуңарды эрежелери менен таза жууганды унутпагыла. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Китебибиздин 56-бетин ачып, дептерге бүгүнкү күндү жазабыз. Сабактын темасы сөздүн түзүлүшү, уңгу жана мүчө. Ал эми сабагыбыздын максаты. Сөздүн уңгу жана мүчөдөн түзүлөрүн билесиңер. Биринчи мугалим тексти менен таанышасыңар. Сөздүн уңгусун жана мүчөсүн табасыңар. Тексттер менен иштейсиңер. Таза сулуу жазууга, билимге умтулууга тарбияланасыңар. Балдар, сөз 2 бөлүктөн түзүлөт. Алар уңгу жана мүчө деп аталат. Мисалы, аталар деген сөздү алсак, уңгусу ата, мүчөсү лар. Уңгу сөздүн маани берүүчү бөлүгү. Ал эми мүчө уңгуга жалганып, ага кошумча жаңы маанини киргизген бөлүгү. Келгиле балдар, биринчи мугалим повесттен үзүндүнү окуйлу. Күздө биздин айылга шинель кийген чоочун жигит келди. Элдер ал жөнүндө мындай деп айтышты. Бул Дүйшөн деген жигит. Мектеп ачып бала окутат экен. Чын эле, ушундан кийин Дүйшөн айылды үймө кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүрдү. Балдар, бул жерде жаңы сөздөр бар экени, сөздүктү карап, көңүл бөлүп, дептерибизге жазып алабыз. Шинель аскер кийими чоочун тааныш эмес. Эми көнүгүү иштейбиз. Биринчи көнүгүү. Сөз канча бөлүктөн турат? Алар эмне деп аталат? Уңгу жана мүчөгө мисалдарды келтиргиле. Бизге Гүлназ менен Наргиза жооп берет. Сөз 2 бөлүктөн турат. Уңгусу жана мүчөсү. Мисалы, аталар. Аталар деген сөздө уңгусу бул ата, мүчөсү болсо лар. Сөздүн маани берүүчү бөлүгү анын уңгусу болот. Ал эми ага жалганып, кошумча жаңы бир маани киргизилген бөлүгү мүчө деп аталат. Мисалы, китеп кана, китеп мүчөсү кана. Экинчи көнүгүү. Тексттен 3 сүйлөм жазып, сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыраткыла. Үчүнчү көнүгүү. Ата энеңдей мээрим төгүп, күлө карап турган ким? Билим кенин талыкпастан бөбөктөргө сунган ким? Табышмактын жандырмагын тапкыла. Төртүнчү көнүгүү. Сөздөн сөз жараткыла, алар менен сүйлөмдөрдү түзгүлө. Билимдүү деген сөздөн билим, илим, дил, дүмбүл деген сыяктуу сөздөрдү жаратып, аларга сүйлөмдөрдү түзөбүз. Эми балдар, китебиңердин 58-бетин ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл бөлөлү. Тексттин биринчи абзацын көчүрүп жазып, сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыраткыла. Анда текст менен таанышып алалы. Текстти бизге Азима окуп берет. Дүйшөн бизди окута баштады. Анын биз үчүн жумшаган эмгеги талаага кеткен жок. Ошондо тоо койнундагы кыргыз балдары үчүн укмуштай жаңы дүйнө ачылды. Биздин жерге төшөлгөн саманга отургузуп, колубузга бирден дептер, бирден калем берди. Ар бири бизге атайлап жасалган кичинекей тактайды берип, муну тизеңерге коюп кат жазасыңар деди. Балдар, тексттин биринчи абзацын көчүрүп жазып, сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ушундай кылып ажыратабыз. Экинчи көнүгүү. Тексттин экинчи абзацы менен да дал ошондой кылып иштейбиз. Үчүнчү көнүгүү. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Төртүнчү көнүгүү. Чыңгыз Айтматов жөнүндө сингбейн түзөбүз.
Ал эми балдар үйгө тапшырма 5-көнүгү менин 1-мугалимим деген темада аңгеме жазгыла. Сөздөрдү ужанан үчөгө ажыраткыла. Саламатта болгула балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Тапшырманын жоопторун күтөм.